Ошон үчүн ошол сен таанып алган көмбөгөн үйгө барып, сен ал жерге барып жер болуп калган деп. А бизде эмне кылабыз? Тың бол, өзүңө тың бол. Ачам жабысыңдарың тийсе, ошол жерден ответин жообун берип, өзүңө тың бол деп туруп, зыңкылдап жөнөтөт экенбиз. Мындай кичинекей кобра кылып. Анан барып 5-6 жыл отурган ал анаконда болот экен да. Анаконда болот. Бүттү. Баягы зары жүзүнө чачып калыпты деп коебуз го бизде. Кирип келгенде эле байкалат. Мындай тисиреп, ай сен момдой деп туруп 45-50 барганда ачылат алар. Ошондой аялдар. 45-50 барып калганда. Эркегин деле, башкасын деле баана диштират баарын. Аттуу баштуу берден мен кыйын дегендейчи. Ошол болбойт экен да. Ошол үчүн камчы сабынан дейт. Бул жерде жалпы аялдарга жаман делген жок. Биз кыздарыбызды мына энебиз тарбиялаганда тарбиялашыбыз керек экен. Кызым ошол жерге барганда эмне болду деп? Ардон жер болду деп. 3-4 балалуу болгондон кийин алар сага баары өзү эле ийилип келип калат. Анткени чайды берип аткан ким? Келин. Конок тосуп аткан ким? Келин. Кечинде төшөк салып берип аткан ким? Келин. Узатып аткан ким? Келин. Бардыгы эле келин болуп атпайбы? Демек, ошол келин тоозу узатып, теле узатып аткандан кийин 1-2 жолу, 3 жолу, 5 жолу, 10 жолу болот. Анан өзүнөн өзү эле эмне болот экен? Ийилишет, айла жок. Эмне үчүн? Кой эми жүзү жарыгыраак барып, жарыгыраак кайта алып кой. Эч ким эмне болуп калат экен? Ашча сөздөрүн сүйлөгөндөн дагы тартынып калат экен. Мына ошондуктан кыздарыбызды бир жака ыймандуу келин келсе экен деп үмүт кыла беребиз.